Assalamu alaikum. Өткөндө чүйдөн өзүмдүн группалашым, жакын досум малина берип жибериптир. Ошолор Кудай буйрса мына акырындан жанданып атат. Эми олар да суунун жанында кармап, бир аз жандангандан кийин Кудайым буйрса башка жерге котороюн деп атам. Ал эми биздин Рейнекенчте чарбада быйыл буйрса парк мындай быйыл жаз келип мындан сонун болуп атат. Бактарды сугарып аткан кез сугат башталды. Бактардын да чарбачылык иштери кайтадан эле башталды. Чет өлкөдөгү иш сапарлар башка, бирок чарбадагы иш ар дайым жүрүп туруш керек да. Олар болсо крымская сосна деп коет экен, бирок бизге абдан жакшы өсөт булар. Сугатты өзүбүзгө жөнөлдүк. Мына бияктан мына отоодо чыга баштады. Жаз жаан-чачын Кудай буйрса быйыл убагында болуп берди. Ошого байланыштуу мына мындай отоо чыга баштады. Буйрса bundan да чаап, булар да чаап баштайбыз. Могу бакка 3 жыл болду. Биздин атабыз менен апабыз ошакты өзүбүздөн чыккан бактар бар, бакта көбүнчө. Мисалы үчүн могу Тянь-Шаньская голубая ел, бул өзүбүздүн питомнигибизден чыккан. Бул крымская сосна деп коет. Бул болсо биздин Аксы районундагы токойчулук чарбасынан алып келгенбиз. Терек мына кайыңдар. Кудай буйрса ушул жерде чоң парк болот. Ama жиш отурулганын себеби булар жандансын, өссүн дегенбиз. Өскөндөн кийин булар сол болуп дагы которуштурабыз. Кудай буйрса. Рейнекенчте жаз келди.